Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандык кыргыз туугандар, кандайсыңар, жакшысыңарбы? Дагы эле мен Арзыбек, кытайлык уулуңар. Мен бир сөз тууралуу кайрылгым келди силерге, туугандар. Көптөгөн туугандар чыгып атасыңар. Кытайга барсак кандай болот? Жоолукчандарга, анан тиги намаз окугандарга, сакал кой болгондарга мындай тоскоолчулук барбы? Ушундай кабарларды угуп атабыз деп. Туугандар, андай жумуш жок Кытайда. Андан эч кандай кыжылат болбогула. Анан дагы бир суроо эсиме түшүп калды. Мен 2 күндүн астында эле болгон жумуштайм, силерге айткач кетейин дедим. Мен кыргызмындайм, кыргызча сүйлөшүп атам. Анан сен теги мусулмансыңбы деген сөз чыгып атат да. Туугандар, Кыргызстан капыр жок деп ойлойм. Туурабы? Биз Кытайда жашаган менен биз деле мусулманбыз да, ал чындыкта. Ошондой жумуштар болуп атат. Ошого туугандар, силерге бир түшүнчө бергеч кетейин дедим. Эч кандай кыжылат болбогула. Баргандан кийин кандай болуп кетебиз, же капыр болуп кетебиз дегенди ойлобогула. Буяка келсеңиздер, мен силерди кантип бир ошо башкача болгон ашканаларга, башка бир ак койлордун эттерин жегизейин. Туугандар, келе бергиле, кыжылат болбогула. Мен деле мусулманмын, дагы бир айтып коеюн, мен да кыргызмын дегендей. Анан кеп кесегине келсек, мына көрсөңүздөр болот. Ушул товарлардын баары жогу ушу биздин каргого, складка келип түшкөн товарлар. Булардын жарымы Россияга, жарымы Кыргызстан, Казакстандага кетип атат. Мисалы, мына аккумуляторлор. Кыргызчасын айтканда ток чыгара турган моторлор дейбиз да. Негизи силер токту зарядка дейсиңер, свет дейсиңер, биз ток дейбиз да. Бул кичинекей да. Эми азыр Кыргызстанда ток ошо токтор жетишпей атат, зарядкалар, светтер жетишпей атат, туурабы? Эгер чамаңар жетсе, ушундайларды алып барып алсаңыздар болот. Бир 10 айла киши биригип туруп бирди алып коюп алсаңыздар болот. Эми булар дизель менен жүрөт да. Бу жака келсеңиздер, бул жерде чоңу бар. Мына чоңдон көрөсүздөр, туугандар. Аябай чоң болгондо дагычы. Бунун оорлугу эле барат бир 3-4 тоннага же 5 тоннага жетет дегендей. Анан ошол дагы эле айткандагы максат, мына товарларыбыз келип атат, заводдон келген товарлар ушу каргого келип, буякты карасаңар. Мына буякты карасаңар, биздин складдын адамдары мына бирден карап, текшерип, ушул жерде килограммдап, эсептеп, жол акын, растамашкаларын андан кийин жолго чыгарабыз. Анан бу артындагы товарлардын баары жогу дагы ошол бүгүн Бишкекке жолго чыгат, туугандар, буюрса. Бул кандай товарлар десеңер, кандай товар салып атасыңар десеңер, дагы эле айтарым, Кытайда бар товардын баары жогун салганга мүмкүнчүлүк жетет, туугандар. Булар болсо, мына көрсөңүздөр болот. Булар болсо 17 Pro, 16 Pro деген, 15 Pro Max дегендей ошол iPhone алма телефондордун экрандары. Сыртынан, экран сыртынан чаптап койгон жанагы айнектер да. Буяктакылар болсо гүлдөр. Андан башка да көптөгөн товарлар бар да бул жерде, туугандар. Баары жогу фокопкаланып, качаланып, жакшынакай салынып атат. Эми силер менен иштешип жүрүп дагы мен дагы орусча сүйлөчү болуп калдым. Негизи мен кыргызча эле сүйлөй турган бала элем, мынакалай. Дагы эле айтарым ошол, туугандар, шембестик болбосун, эч кандай кыжылат болбогула. Бул складдын бир булуңун көрсөтүп жүрөм да мен азыр. Эми бул складдын чоңдугу дагы 500 квадрат метрге барбаса дагы 3-4 чыгат да, туугандар. Бу жака келсеңер, бу жакта дагы товарлар жетишет. Күнүгө ушундай товарлар жүрүп атат. Мына үчтүгү, мынабу мүшөк дейбиз. Силер мүшөк дейсиңер да. Мен кап дейбиз да биздер. Ушу кап менен качалангандардын баары жогу ушул бир клиенттики да. Ал кайсы десеңиздер, эми өзүңүздөр билесиздер, алдында менин YouTube каналымда чыгып турган Нуржигит деген Бишкек укамдыкы, инимдики. Ал иним ошол биринчи келип Кытайга башкалар менен келип, анан мен менен таанышып дегендей, жакшынакай иштешип калдык. Ушул инимдин колдоп кубаттаганынан эле чоң ыраазычылык билдирем. Андан кийин силердин да ушунчалык мага ишенип, ушу кытайлык кыргыз тууганыбыз экен, кыргыз балабыз экен деп, ушу комментарияларга, кат калтыруу райондоруна жакшылап тилегиңерди жазганыңарга дагы аябай чоңдон чоң рахмат. Анан дагы эле айтарым, ошол туугандар, Кытайга келебиз десеңиздер, эч кандай кыжылат болбой эле, Арзыбек балабыз бар экен, Арзыбек укабыз бар экен, же Арзыбек акебиз бар экен деп келе бергиле, туугандар. Мен кыргызмын, мен кыргызга эч кандай жамандык кылбайм, өзүңүздөр билесиздер. Анан ушундай товарлар менен иштешип жүргөн, мындан мурун же башкалар менен, башка кытайлар менен Кытайга келбей эле заказын берип жүргөн бизнесмендерди болсоңуздар, туугандар, өзүңөр келип Кытайды бир көргүлө. Буюрса мага келсеңер болот. Мени менен көрүшкүлө, туугандар. Жакшынакай таанышалы, абалдашалы, андан кийин сүйлөшүп, иштешсек болот. Кытайга келсеңиздер, ошол
Алдын мага кабарга чыксаңыздар, команда менен келсеңиздер болот. Команда менен келсеңиздер негизи визаны арзаныраак ачтырасыздар. Андан кийин ошо чогуу келип, чогуу кетесиздер. Анан өзүм ошо аэродромго барып тозуп алып, өзүм машинам менен кайсыл жерде мусулманча ашканалар бар, кайсыл жерде жакшынакай арзан, тазалыгы жакшы болгон жатаканалар бар, ошолорго орундаштырып, колумдун келишинче кызматыңарды кылып, кайта силерди ыраазы кылып жолго салганга мүмкүнчүлүктөр бар, туугандар. Туугандар, көрсөңүздөр болот. Буяк болсо өзүңүздөр билесиздер, менин YouTube каналымды көрүп атасыздар. Биздин каргонун складта тиги баштан бу башкача. Эми бул такыр биздин товарлар. Эми буякты көрсөңүздөр, мына фуралар келди, товарлар басылып жолго чыгып атат. Буйрушса Бишкекке болобу же Кыргызстан ичине 9 күндөн 14 күндө жетет, туугандар. Эгер кимге ким ушундай товарлар керек болсо, дагы эле ошол эч кандай кыжылат болбой биз менен кабарлаша берсеңиздер болот. Дагы эле айтарым, туугандар, эч кандай нерседен кыжылат болбогула. Мында кандай товарлар десеңиздер, баары жогу эле бар. Мына көрсөңүздөр, мына станоктордон тартып майда товаргача баары жогу бар да. Товарларыңарды ушундай өзүм келип, жакшынакай карап, анан жолго салып берем. Азыр ушул товарларды жолго чыгарып атабыз. Мен дагы эле айтарым, биздин карго, биздин склад ушул. Эч кандай кыжылат болбогула, туугандар. Мунун ичинде ар түрлүү товарлар бар, станоктон тартып, мына көрсөңүздөр болот. Станоктон тартып майда товаргача баары жогу жүрө берет, туугандар, биздин каргодон. Азыр ушул фурага жүктөп жолго салабыз. Дагы эле айтарым, акырында ошол Арзбек тууганыңарга катталып алууну жана биздин ошол Базар Баас YouTube каналына катталып алууну унутуп калбаңыздар. Силер үчүн Кытайлык кыргыз балаңар Арзбек кызматта, туугандар. Эң акырында ошо кыргыз элиме ден соолук болсун, бакыт болсун. Жакшы жүрүңүздөр. Рахмат.